2024 жыл Кыргызстан үчүн селдердин жана курмандыктардын саны боюнча рекорддук жылдардын бири болду. Эмнеге мындай болуп жатат жана кайсы райондордо сел тобокелдиги көбүрөөк? 14-июлда Нөшөрлүү жандан улам Ош облусунда сел жүрүп, Мөл булак эс алуу аймагын суу каптаган. Жыйынтыгында 4 киши каза болгон, арасында эрезеге жете элек балдар да бар. Бул быйыл Кыргызстанда катталган көптөгөн сел кырсыктардын бири гана. 2024 жылдын алгачкы 7 айында Кыргызстанда селден 22 киши каза тапкан. Алардын көбү балдар. Бул акыркы 10 жылдагы селден адам өмүрү эң көп кыйылган жыл болуп калды. ÖKM тоолуу рельефтен жана дарыялардан улам Кыргызстандын дээрлик бардык аймагында сел коркунучу бар экенин айтып келет. Тобокелдик аймактарда жалпы 55 миңден ашык турак жай, 157 мектеп жана 59 автожол көпүрөлөрү бар. Алардын көбү Ош жана Жалал Абад облустарында жайгашкан. ÖKM жарандар министрликтен аба ырайы кескин өзгөрөт. Жамгыр жаап, сел жүрөт деген эскертүүлөрүн эске алганда, курмандыктар болбой калышы мүмкүн эле деп эсептейт. Сак болуп, ÖKMдин эскертүүлөрүн көңүл сыртында калтырбаңыздар.